Мамиле анча нерсеге кылгандай. Видеолордун баардыгын көрдүм. Кайсы видеолорду көрдүм? Эмне темаларды көрдүм десек бир. Мына өнүктүрүүчү компетенциялар 1, жана мамилеси 1. 10 кошу 1, 11 болду. 11'ди 1ге бөлсөк 11 болду. Жана ошол мезгилдеги до и после же чейин жана кийин сүрөтүн көрчү болсоңуз, келгенде ал Самара башкача адам болгон, азыр такыр башкача адам. Сырткы келбейт. Демек, мисалы катары көрүп кетели, табигый жөндөмдөр. Көпчүлүк адамдар бул бизнеске келгенде кээ бир эле нарагынан кандайдыр бир тажрыйбасы бар болчу болсо, алар айтат дагы, эми мен күчтүүмүн да, мен жакшы эле адамдарды сүйөйм, мен тартып билем, мен мисалы үчүн тамада болгом, же болбосо мен алып баруучу болгом дешет дагы, көпчүлүк сабактарга катышпайт. Башкача айтканда, өнүктүрүүчү компетенция мен кылгандардын үстүнөн иштейт. Бул эмнелер болушу мүмкүн? Табигый жөндөмдөрдү көрүп кетели, же табигый компетенция. Булар эмнелер? Сырткы келбетиңиз, албетте бул бизнесте сиз жакшынакай болуп, элди өзүңүзгө тартып турсаңыз, бул чоң плюс. Кийимдериңиз жакшынакай болуп, өзүңүздү кожный болуп, жакшы жыттанып турсаңыз болот. Башыңыз таза болуп жүрсө, тырмак жана башкалар таза болуп жүрсө, бул албетте бул дагы табигый жөндөмдөргө кирет. Өзүңүзгө адамдарды тарта берет. Бирок сиз мунун үстүнө иштеп, муну өнүктүрсөңүз болот, албетте. Бирок кимдир бирөө нарагынан өзү анча чырайлуу эмес болсо, өзүн адамдарды анча тарта албачу болсо, албетте биз муну ондай кылабыз. Бирок биз моундай кылабыз. Ошол себептен биз буга көңүл бурсак болот, жана ушунун үстүнөн иштесек болот. Мисалы үчүн мен жана айтып кеттим, мен жаңы келгенимде мен тааныштарым аз болчу, мына табигый жөндөмдөр же табигый ситуацияда. Бирок мен көчөдө башка көп жерде таанышуунун үстүнө иштеп отуруп, мына өзүмдүн компетенцияларымды өнүктүрүп алдым, мен адамдарды табыштуу үйрөнүп алдым. Демек, адам аз болсо, сиз аны табыштуу үйрөнүп алсаңыз болот. Азыр көчөдө интернет буга сонун күчүп берет. Бул дагы мунун үстүнөн иштесе болот турган нерсе. Мен тааныштарым аз деши болсоңуз, буну дайым муну оңдосок болот. Мына оңдоп кетчү нерселер бул өнүктүрүүчү компетенциялар. Мунун үстүнөн иштеп сиз чоңойтсоңуз болот. Мына мисалга келтирели, мына ушинтип мен баарын билем, мен жакшы сүйлөйм, мен кыйынмын, мен тигиндеймин, мындаймын деп эч кандай компетенцияларды өнүктүрбөгөн лидерлер бар. Сабактар катышпайт, башка лидерлердин сабактарын көрбөйт, интервьюларды көрбөйт. Көрчү болсо практикада жасабайт. Практикада жасап, анын үстүнөн өнүктүрбөйт. Анан адамдар оңой катташы мүмкүн, кимдир каттайт, бирок алар үйрөтө албайт. Эмнеге дегенде, өзүнүн үстүнөн иштеген эмес. Башкалар мен колуман келбей атат десе, кантип оңойлуу, мен оңойлуу иштеп атам, мына карасаң деп башкалар үйрөтө албайт. Эмнеге дегенде өзүнүн үстүнөн иштеген эмес, өнүктүрүүчү компетенцияларды өнүктүргөн эмес. Мындай караганда оңой болуп калды. Кимдир айтат, сизге оңой болуп калды, сизге повезло, ошон үчүн адамдарыңыз көп деп ойлошу мүмкүн. Сиз башында болуп калдыңыз, сизге оңой болду, бизге кыйын деген деши мүмкүн. Эгерде андай болчу болсо, ал команда тез эле чачкан болот. Эмнеге дегенде биз башкаларга, эгерде бизге оңой болуп калчу болсо, башкаларга оңой болуп калды. Башкаларды биз аны үйрөтө албайбыз. Үйрөтө албагандыктан алар ийгиликке жетпейт дагы, командага чачкандык жок болот. Ошон үчүн кимдир бирөө мен компаниянын башчысы болуп калам деп ойлочу болсоңуз, мына муну эске алыңыз. Эртеңки күндө сиз адамдарыңызга ошол нерсени дей албайсыз. Эмнеге дегенде, арадан 3 жыл 4 жыл өткөндө алар үчүн бул компания жаңы болуп калат да. Сиз аларды эмнеге үйрөтүштүрүүгө болот? Эмнеге дегенде сиз башында болуп калгансыз, ошонун жардамы менен команда болуп калгансыз. Бул нерсе иштейт, убакыт иштейт. Андан кийин чачыраңдуу болуп ошол компания жок болуп кетет дагы. Көптөгөн башында туруп калганда, эртең башка компанияга башында туруп калып кете баштайт. Бул жылдан жылга жыл жоготуу, караж жоготуу, бизнес жоготуу. Эми бул биздин темабыз ал жөнүндө эмес, бирок бул мисал гана болду. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп өнүктүрүүчү компетенцияларды өнүктүрбөсөңүз, анда бул натыйжа жок калып келет, же өтө төмөн натыйжа алып келет. Демек, мына ошентип өнүктүрүүчү компетенциялардын үстүнө иштебейт. Мамилеси начар, эмнеге дегенде, кээде кааласа иштейт, кааласа иштебейт. Манай жакшы болсо иштейт, манай жакшы болсо иштебейт. Бул бизнеске бул кабелдик компаниясынан мамилеси анча эмес. Анан эмне болот? Мамиле деген бул кандай? Мамиле анча нерсеге кылгандай. Серьезный мамиле болуп, жумуш катары көрүү. Профессионал, бул иште профессионал болуп, ушул профессионал болуп, мен ушул бизнесте мастер болоюм деген мамиле жок. Анан кандай бир системалуу түрдө такай иштеп туруу. Ар бир иште биз такай иштеп турсак, системалуу түрдө иштеп турсак, ошондо гана натыйжа болот. Мисалы үчүн элестетиңиз, сиз дүкөнүңүз ачтыңыз. Ал дүкөнүңүз бир күн ачык, бир күн жабык. Бир күн ачык, экинчи күн жабык. Ал дүкөндүн келечеги кандай болот? Албетте сиз туура айтасыз, ал дүкөндүн келечеги жок. Ал дүкөнгө кардарлар барып келбей калат. Эмнеге билбейт? Ачыкпы, жабыкпы билбейт. Так, эч кандай график жок. Бул ишке болгон мамиле. Сиз дагы ушул ишке ошондой мамиле кылчу болсоңуз, албетте сизде натыйжа болбойт. Бизде көп адамдар кимдир бирөө айтат, мен жарым жылдан бери иштеп жүрөм, 1 жылдан бери иштеп жүрөм. Канча жолуш өткөрдүм? 5, 10, 7, 8, 15 жолуш өткөргөн болот. Onun жарым жыл дечем. Сабактардын баардыгын көрдүм, видеолордун баардыгын көрдүм. Кайсы видеолорду көрдүм? Эмне темаларды көрдүм десек бир 10 чакты видео көргөн болот. Алда кыска видеолор.
1 саат видеоларды көрдүңбү? Кошуп келгенде 1 саат 1,5 саат. Жок. Ишке болгон мамилеси өтө начар. Анан албетте аларда натыйжа жок болот. Мисалы үчүн мына ар жагынан адам кыйын. Сырткы келбет жакшынакай, интернеттен сүйлөштү билет, чаталас адамдар чакырышты билет. Бирок сабактарга катышпайт, ишке мамилеси начар. Бир, мына өнүктүрүүчү компетенциялар 1, жана мамилеси 1. 10 кошу 1, 11 болду. 11'ди 1ге бөлсөк 11 болду. 1100 сом таба аласыз бул бизнесте, же болбосо 11.000 сом таба аласыз бул бизнесте. Ал эми кийинки мисалды көрөлү. Мисалы үчүн менин командамда көп эле лидерлер алгачкы келгенде табигый компетенциялар же табигый жөндөмдөр начар болгон. Ошондой лидерлерден көп эле келди. Ошолордун бир мисал келтирсем, бир лидер келген, ал жаш кезинде, студент кезинде келди. Сүйлө деген десем, уялат, тартынат. Аябай акырын сүйлөйт эле. Сырткы келбетин карасаңыз, өзүнө тартпайт. Араң жалы эле мындай. Араңдан жүргөн лидер адам болчу, лидер эмес эми. Сырткы келбети да өзүнө тартпайт. Кийинген кийими карасаңыз, эжесинен калган, эми капа болбостур алар эле, мен ошол себептен атын да айтпайм. Эжесинен калган эски кийимдерди кийген. Бул адамдын үстүнөн мен күлбөйм, күлүп айтып аткан жокмун. Болгону мисал гана айтып атам. Мисал катары, демек ошол адам ошондой абалда келген. Бирок анын мамилеси өтө күчтүү эле. Ал керек болсо ушул бизнести шанс катары көрүп, бул бизнести жумуш катары көрүп, ушул бизнестен ал көтөрүлүп кетишин билет. Ушул бизнести жардам менен ал нолдон иш баштап, бизнес леди болуп кетишин көрүп, аябай кызыктуу. Ошол презентацияда ошол болду. Эртеси күнү ал сабактарга келе баштайт. Тынбай сабактарга келе баштады. Анан унчукпай аз сүйлөп алып, биз чакырып кел деп тапшырма берсек, чакырып келе баштады. Өзүнүн үстүнөн аябай көп иштеди. Ораторчулук, сүйлөй билүүгө үйрөндү. Аны көп жолу эки жакка вальстеп таскать этип жүрдүм. Анча коңшулар менен таанышышты үйрөтүп, командасында бир адам пайда болсо, ошол бир адам менен коңшусуна барып, биз такылдатып алар менен таанышып үйрөтүп койсом, мен артыман алдачы салды. Ошентип отуруп, иштеп отуруп, акыры директор болду. Жана анын артынан дагы 2 директор өсүп чыкты. Ошол адам иштеп атканда, айла кокус кандайдыр бир убактуу кетип калчу болсо, сагынчу бизнести, жана биз менен иштешти, кадимкидей сагынчу. Ишимди сагындым, тезирээк келгим келип атат деп. Мен жолдо өтүп кетип элем, башка жакка бир тийип өтөйүнчү деп офисти кадимкидей көргүсү келип, жакшы көргөн жумуш катары келип, ошону көрүп кетчү. Мына сизге ишке болгон мамиле. Ошол адам мына акыры өзүнүн үстүнө иштеп отуруп, мына 1 деген табигый жөндөм менен келди, табигый компетенция. 10 кылып өзүнүн үстүнөн иштеп, өнүктүрүүчү компетенцияларды өнүктүрүп отуруп, жакшы сүйлөй турган болуп калды. Адамдар жакшы чакырышты билип калды. Башка адамдарды куратор менен жолугуша билиш керек. Ошонун үстүнөн иштеди. Бизде эми кандай компетенциялар керек? Адамдарды чакыра билүү, кураторуңуз менен же болбосо менеджер же болбосо лидериңиз менен жолугушуу, уюштура билүү. Аларды мактап, аларды жакшы сүйлөп, өзүңүздүн кураторуңузду, наставнигиңизди мактай билүү. Жана ошол катталган адамга өзүңүздүн окуяңызды бир аз болсо айта билүү. Продукция жөнүндө өзүңүз колдонуп көргөн продукциялар боюнча маалымат бере билүү. Мунун үстүнөн иштеш керек, мунун үстүнөн кайталап отуруп, жана мен машыгып отуруп жакшы сүйлөп калдым дегенде, сиз дагы машыгып отуруп, көп жолу жасап отуруп, ошол компетенцияларды мен кылгандай өнүктүрүшүңүз керек. Ошондой эле бизнесте кандай дагы мен кылгандай керек. Кандай бир сахнада же интернетте бир маалымат бере билүү. Бизнес жөнүндө, иш жөнүндө, продукция жөнүндө маалымат бере билүү. Адамдардын каршы суроолоруна, берген суроолоруна жооп бере билүү. Бул боюнча бизде сонун 30 же 29 видео бар, Ошону сиз көрүп үйрөнсөңүз болот. Ал жерде көптөгөн мисалдар менен. Адамдар менен кандай бир тил табыша билүү. Бул боюнча да сонун сабактар бар. Адамдарга ооз-эки көтөрүп жүрүп эмес, ооз-эки сөз менен бир продукцияга кызыктырып, аны сата билүү. Сөз менен сата билүү. Бул боюнча да бизде сонун сабактар бар. Сатпастан сата билүү деген сабагыбыз бар. Деги эле бизден койгузчу, эгерде чукучу болсоңуз, биздин командалык сайтыбызда сиз кураторуңуз же наставнигиңиз же директоруңуздан сурасаңыз болот, пароль, логинин берип, кирип көрүп, сабактарга катышып, ошол видеолорду бүт үйрөнсөңүз болот. Бул боюнча мына өнүктүрүүчү компетенцияларды өнүктүрүш үчүн сизге бүт мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун үстүнөн иштеп отурдуңуз. Жана мамилеңизди оңдодуңуз. Мамилеңиз күндө бул бизнеске өтө серьезно карап, башка жумушта болсо, же банкта иштесем, же болбосо мен башка бир бизнес ачсам, мен жолун тапмак элем, күндө жок дегенде 2-3 саат иштеп, атак 4-5 саат иштеген аракет кылмак элем деп өзүңүзгө суроо коюңуз. Кийинтирип айтат, менин үйдө балам ыйлап атат, менин үйүмдө телефон жок да, ошондо мен телефонду кечке балам алып атам деп шутуп айтышат. Макул, ушундай болсо, эгерде сиз дүкөн аччу болсоңуз, сиз эмне дейт элеңиз? Менин балам бар да, менин дүкөнүм менин банкрот боло берсин деп элеңиз. Жок, сиз ошол баланы карап турган жолун табыңыз. Же болбосо, менин жумушум бар да, кеч курун чачап калтам да. Эгерде сиз башка да кошумча бизнес аччу болсоңуз, сиз кантип элеңиз? Сиз күндө кечкурун жумуштан кийин чуркап ошол бизнесиңизге бармак элеңиз. Мына сиздин бизнеске болгон мамилеңиз. Ал эми бул ишке келгенде сиз мына бир деген мамиле менен иш жасап атасыз.
кимдир бирөө жасап иштеп эми натыйжага жеткенде артынан команда чоңоюп өсүп кеткенде кыйынчылыктарга чыдабай кандайдыр бир ата энеси же бирөө жарым аны кандайдыр бир жумушка устабагы жана башкага убактылуу акыстып койсо андан кийин кайра кире албай атам деп отурушат. Кайра баштай албай атам дешет. Бул сиздин ишке болгон мамилеңиз өтө начар экендигин көрсөткүчү. Өтө начар мамиле менен сиз 1100 сом деген акча келесиз. Мына сизди ушул натыйжа алып келет. Ал эми эгерде сиз 10 деген мамиле менен болсоңуз кандай болот? Мына өзүңүздүн компетенцияларыңызды оң өстүрдүңүз. Сиздин мамилеңиз оң болду, бирок сиздин табигый жөндөмү сырткы келбетиңиз анча эмес. Анча сүйлөй албай келдиңиз. Анча тааныштарыңыз жок. Интернетте мына менин излерим бар, Одноклассникке киришти билбейсиздер. Мен телефондон заказ жазып жүрүшүн 2 саат убактымды кетирген. Адамдар менен сүйлөшүштү үйрөтөйүн десем, уялып тартып мен чала албайм, уялам, бирбан өзүң эле чалчы деп. Анан мен алар менен иштеп отуруп, азыр сахнага чыгып койсоңуз такылдап сүйлөйт. Мына өзүнүн үстүнөн иштеди. Ошол адамдар мына 1 кошуп 10, 11 болду. Көбөйтүп 10, 110. 110 деген натыйжага келди. Башкача айтканда 110 миң сом деген натыйжага келди. Ал эми бир лидерлердин бири мен уялам, мен бирбан мен чала албайм дегендердин бири болсо айына 350 миң, 360 миң сом акча табат. Мына ошондой мастер болгонуңузда мына көрдүңүз, сиз эч убакта табигый жөндөмдөргө, табигый компетенцияларга карабаңыз. Көптөгөн лидерлер ушунун үстүнөн иштешти. Бир лидерлердин бири болсо келгенде корона бар болчу, адамдарга чалгачтан уял жок. Бирок анын үстүнөн иштеп отуруп, мына азыр учурда 200 миң теңге акча табат. Мына көрдүңүз, болгону 2 жыл болду иштегенде бул лидерлер. Кимдир бирөө 3 жыл болду, кимдир бирөө 1,5 жыл болду, уже 100 миң сомдон акча табат. Ал эми дагы бир лидерлердин бири болсо келгенде араң сүйлөгөн, аз сүйлөгөн, көп жагынан мусулманчылыкка жакын, иман жагынан өтө күчтүү адам келген. Бирок аны азырга чейин сүйлөтсөңүз акырын, жоош акырын сүйлөйт. Шыбырап сүйлөйт. Ошол адам оратор деп ойлоп койсо, ошол адам кантип адамдарды чакырат деп ойлойсуз. Бирок ал өзүнүн үстүнөн иштеп отуруп, интернетте адамдар менен жарышып үйрөнүп отуруп, суроолорго тактак сүйлөшүп үйрөнүп отуруп. Бул ишке сонун мүмкүнчүлүк катары карап иштеп отуруп, арадан 1 жыл, 1,5 жыл өткөндө ал 100 миң акчага чыкты. Жакын арада былтыр эле биз Италияга бир келип алып келдик. Жанынан көрсөңүз ошол кантип 100 миң, кантип 150 миң акча табат деп таң каласыз. Бирок ал өзүнүн үстүнөн иштеп отуруп мына өстү. Дагы бир лидерлердин бири бизге келгенде мен эмнеге баштабай атасың, эмнеге таштап койдуң десе, өзүмө ишенбейм деген. Өзүнө ишенгендин ордуна ошол негизинде куратор менен бирге иштеп отуруп, акыры киришип иштеди, 2,5 айда директор болду. 4 баласы уда, биринин артынан бири келген, үйүнө барсаңыз зычуу кечкен. Ал адам бул бизнеске мамилени оңдошу өтө кыйын болгон. Бирок үстүнөн иштеп отуруп, шанс катары, мүмкүнчүлүк катары карап отуруп, өзүнүн турмушун жакшырткысы келгендиктен мына өзүнүн үстүнөн көп иштеди. Уялчакмын деген адам. Анан чындап эле көп жылдар бою үйдө балдар менен отуруп, эч жерде иштеген тажрыйбасы жок болгон. Мына айына 50-60 миң сом табат. Мына ушул эки көрсөткүчтүн негизинде. Ошол себептен мен азыр кыла албайм, мен колуман келбейт окшойт, мен тигиндеймин, мындаймын дегенде ушул эки көрсөткүч болуңуз. Ушул эки көрсөткүч чоң роль ойнойт. Албетте сиз келгенде сиздин табигый жөндөмдөрүңүз, сырткы келбетиңиз, сүйлөй билгениңиз баары укмуштардан болсо сонун болмок. Бул идеалдуу болмок. 10 кошуп 10 бул 20 болот. 20-ны 10го көбөйтсөк, мамилеңиз сонун болсо 200 миң деген акчага келесиз. Албетте бул идеалдуу момент. Бирок мындай идеалдуу моменттерди мен өтө аз көрдүм. Көпчүлүк учурда биздин лидерлерибиздин көпчүлүгү 80-90% ушул көрсөткүч менен иштеп атышты. Мындай 5, 3, 1 деген көрсөткүч менен келген. Азыркы учурда эң бир атактуу лидерлерибиздин бири Самара Кеңешовда башында келгенде мына 1 менен келбеди, бирок аны 10 эмес эле келгенде табигый жөндөмдөрү. Башында өтө көп мусулдар болчу. Ошол мезгилде кыйналып калган мезгили болчу. Россияда көпчүлүк иштеп, Кыргызстанга эми көнүп аткан мезгили жана Кыргызстанда эми акыры баламдын жанында жүрөйүн деп акчадан кыйналып аткан мезгили болчу. Жана ошол мезгилдеги до и после же чейин жана кийин сүрөтүн көрчү болсоңуз, келгенде ал Самара башкача адам болгон, азыр такыр башкача адам. Сырткы келбети. Ошондой эле анын мээси да башка болчу. Келгенде башында өтө көп ошол кыйынчылыктарга сынып калган, самооценка өтө төмөн самооценка менен келген. Ал өзүнүн сабактарында көп айтат, көрсөңүз керек. Өтө төмөн самооценка менен келген. Бирок ошонун үстүнөн иштеп отуруп, сабактарга катышып отуруп, көптөгөн сабактарга барып отуруп, керек болсо керектүү учурда акчаны да карыз алып сабактарга катышып отуруп, акыры өзүнүн үстүнө иштеп отуруп, мына мамилеси өтө күчтүү болчу. Чындап эле бул бизнесте шанс катары карады. Бирок мамилеси кээде ишеничи түшүп кетчү. Анткени буга чейин көп жыл мурун тармактык маркетингде мен жана 30 миң менен катталыш керек деген компанияда алда иштеген, мен да иштегем. Мен 6 айда 2 адам каттасам, 1 жыл иштеп ийгиге жеткенбиз. Ошол себептен анын ишеними да төмөн болгон албетте. Бирок ушул эки нерсенин үстүнөн иштеп отуруп, ал дагы мына чоң лидер чоң акчага
чоң акчада жүргөндөрдү жана көптөгөн адамдардын турмушун жакшы жаккан мына көрдүңүз ошол себептен негизги нерсе бул сизге керек, бул жакка келгенде сиз кандай көрсөткүч менен келдиңиз эмес, кандай көрсөткүч жасаганы жатасыз жана сиздин ишке болгон мамилеңиз кандай, 1, 3 же 10. Бул мамилени сиз дайыма ойлоп турсаңыз болот. Кантип 5 шенемдин үстүнөн иштеп отуруп. Бул боюнча биз ийгилик жолдо сынып калбоо деген сабакты айтып кеткенбиз. 5 шенемди өнүктүрөбүз. Жөн өнүктүрө албайсыз. Албетте сиз кандайдыр бир билимге таянып, кандайдыр бир фактыларга таянып шенеңиз күчөйт. Жөн куруу шенем эч убакта иштебейт. Эгерде сиз биз иштеп аткан компания жөнүндө көп билчү болсоңуз, компанияга шенеңиз өнүгөт. Эгерде биз иштеп аткан тармактык бизнес жөнүндө көрүп окучу болсоңуз, сиздин тармактык бизнес боюнча билимиңиз күчөйт, ошол билимге таянып, анан ишениңиз күчтүү болот. Ошондой эле сиз өзүңүзгө ишенич табышуу. Бул боюнча сабактар бар менин каналымда. Мен өзүм ишенбейм. Сабак көрүп кетиңиз. Жана көптөгөн сонун сабактар болуп турат. Ошол сабактарга катышыңыз. Башкаларга ишенимди сиз өстүрсөңүз болот. Бул биздин команданын бриллиантты командасы деген каналыбызда көптөгөн интервьюлар бар. Ошол интервьюларды көрүп жүрүп, бул бизнесте чындап эле көптөгөн адамдар жада калса инвалид коляскасында отуруп, жада калса көп балалуу адамдар, жада калса оорукчан баласы менен үйдө декретте отуруп акча таап атыштыр деп сиз өзүңүзгө да ишенимиңиз күчөйт жана башка адамдарга да ишенимиңиз күчөйт. Анткени ушунчалык көп адам ийгиликке жетип атса, эмнеге менин тааныштарым ийгиликке жетпей калды деген же мен чакырган адамдар эмнеге ийгиликке жетпей калбасын деп ишенимиңиз күчөйт. Ошол себептен ушул нерсенин үстүнөн иштеңиз жана бул бизнеске болгон мамилеңизди өнүктүрүңүз. Мамилеңиз күчтүү болгондо акыры сиздин натыйжаңыз сонун болот. Ошол себептен мамилебиздин үстүнөн иштейбиз жана өзүбүздүн компетенцияларыбызды өнүктүрөбүз. Мен кандай келдим эмес, эч убакта сиз өзүңүздү бирөө менен салыштырбаңыз. Анткени бирөөнүн өзүнүн мусору болот. Сиз билбеген өзүнүн башында көптөгөн мусорлар, көптөгөн жаман ойлор болот, өзүнө ишенбестиктер болот. Сиз аны билбейсиз. Сиз эч убакта өзүңүздү бирөө менен салыштырбаңыз. Сиз өзүңүздү кечеги өзүңүз менен салыштырыңыз. Мен дагы өзүмдүн проблемамды көрүп ошонун үстүнөн иштедим. Мен көпчүлүк лидерлер ошол мезгилде шеттен келгенде алар орусча сүйлөйт экен, биздин бул жактагы адамдар аны түшүнбөйт экен. Демек мен жакшы түшүндүрүштүргөн алсам, менин командам жакшы түшүнөт, менин командам тез өсөт. Деп мен мына өзүмдүн кечеги каталыктарымды көрдүм, башка бирөөнүн каталары аркылуу өзүмдүн каталарымды көрдүм, ошонун үстүнөн иштедим. Сиз да ошондой болуңуз. Көп жолу машыксаңыз, сиз бардык нерсени жеңесиз. Көп жолу жасоо. Адамдар эч убакта бир нерсени жасай албаганда алар нарагынан Кудайдан бербеген үчүн жасай албайт. Адамдарга мүмкүнчүлүк бергенде же шанс бергенде же болбосо жөндөн бергенде так, моуга мен бай болгонго печать бастым, буга бай болгонго печать баспадым дебейт. Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берет. Бардыгыбызга бирдей таланттарды берет. Бардыгыбызга ар кайсы тармактарда жөндөмдөрдү берет. Эгерде сиз жакшы сүйлөй албачу болсоңуз, акырын жай сүйлөчү болсоңуз, сиз дайым жазып иштесеңиз болот. Бизде ушундай эле толтурат. Жазып сүйлөп жана голосовой менен сүйлөп иштегендер бар. Телефондон чалчы сахнага чык десе, сахнага чыгып зажигать эте албайт. Бирок өзүнүн окуясын сонун айтып барат. Элдерди жандырып энергия бере албайт. Бирок өзүнүн ишин жакшы билет, жакшы жасайт. Кимдир бирөө сонун жандырат. Бирок ага адамдар менен жазышып, сүйлөшүп иштегенге, ошол нерсени үйрөнүш үчүн көп өзүнүн үстүнөн иштеген болот. Ошол себептен эч убакта сиз мен муну кыла албайм эмес, мен эмнени кылып үйрөнүп алсам, тезирээк өсөм деген суроону коебуз. Мен кайсыл жөндөмдөрдүн үстүнөн иштесем, ошол өнүгөт, менин бизнесим өнүгүп кетет деген коебуз. Демек биздин бизнесте кандай өнүгүш үчүн, жакшы ийгиликке жетиш үчүн кандай жөндөмдөр, кандай компетенциялар, кандай мен кылагандар керек болсо, ошонун баарын үстүнөн иштеп отуруп, сиз күчтүү мастер болуп алсаңыз болот. Жана албетте такай иштеп отуруп, мына мамилеңиз системалык түрдө күндө жумуш катары көрүп, жумушка биз кандай барып болушубуз керек, Эгерде биз барбай койсок эмне болот? Ошону ойлонуп көрүңүз. Эмнеге биздин бизнести сиз таштап кылбай койсоңуз, сиздин бизнесиңиз артка кетип калбаш керек. Кетип калат. Бардык эле бизнесте сиз баштап туруп, аягына чыкпай, чоң деңгээлге чыгарбай таштап койчу болсоңуз, бизнесиңиз дайым артка кетет. Эгерде сиз ошол бизнести нугуна түшүрүп, чоң деңгээлге чыгарып кое элек болсоңуз, ошол себептен мунун үстүнөн дайым иштеп туруңуз. Такай иштеген аракет кылыңыз жана бул ишке серьезно мамиле кылыңыз. Башка ишке кандай мамиле кылсаңыз, буга да серьезно мамиле кылыңыз. Бирок башка иште сиз балким сиз эң көп тапкан мезгилиңиз 15-20 миң айлык болсо же 30 миң айлык болсо, бул бизнесте бизде чемпиондор айына 100 миң, 200 миң, 300 миң акча табышат. Ошондой акчаларды табыш үчүн неужели сиз мамилеңизди оңдосоңуз болбойбу? Неужели сиз ойлоп атасызбы ушул бизнеске сиз мамилеңиз мындай эле эптеп эле болуп турганда сиз жакшы акча таба алам деп ойлойсузбу? Андай деп мен көрүп элем. Болот анча-мынча пешене болот, 100 адамдан же 1000 адамдан бирөө болуп калышы мүмкүн. Бирок элге жеткендердин 99,9 же 99,5% мына ушул нерселердин үстүнөн иштеп отуруп,
такай системалык түрдө серьезный мамиле кылып иштеп отуруп илипке жетишти. Сиз да ошондой жетесиз. Бул видео жаккан болсо каналга катталабыз, лайк басабыз, жана командаңыздагы адамдар менен бөлүшүп кетиңиз. Сиздер менен Меломан Батырханов болду.